Саламатсыздарбы, эфирде Көңүл борборунда программасы. Биз бүгүн саясий негизде соттолгондор жана алардын келечек кадамдары туурасында кеп кылмакчыбыз. Бул багытта биз студиябызга бийликти күч менен басып алуу аракети үчүн соттолуп, жакында эле абактан чыккан саясатчы Кубанычбек Кадыровду чакырганбыз. Саламатсызбы, Кубанычбек мырза? Саламатчылык. Мынакей сиздер жакында эле басма сөз жыйынын өткөрдүңүздөр, ошондо бир нече талаптарды айттыңыздар да. Алардын бири ушул жарандарды куугунтуктап, сот жана тергөө органдарынын иштерине кийлигишкен үчүн экс-президентти дагы жоопко тартуу талабын айттыңыздар. Бул эмне өч алуу эмеспи? Анан эмне себептен сиздерге ушундай саясий куугунтук болду деп айтып жатасыздар? Чакырганыңызга рахмат. Биринчи сиздин суроого жооп берүүдөн мурун ушу эл журтубузга, саясий коомдук ишмерлерге, журналисттерге сиздерге чоң рахмат. Бизди 3 жыл бою абдан баягы туура информацияларды эл журтка жеткизип турдуңуздар. Сиздин сурооңуз боюнча айта турган болсок, Атамбаев да жарандарды да эметти, бирок ал өзүнүн саясий оппоненттерин куугунтукка алып, мыйзамсыз камакка алдырды. Эмне үчүн дегенде, мына биз 2013-төн бери эле Атамбаевдин туура эмес жолго түшкөнүн ачыктан ачык эл журтка, кыргызстандыктарга жеткизип келдик. Өзүнүnkүн эмес, өзүнүн жана коррупциялык иштерин, жана өзүнүн эки баласынын жана автомашина энергия деген электр энергия боюнча чоң коррупциялык иштерин айтып эл журтка жеткизип келдик. Биринчиси, экинчиси жанагы Кумтөрдөгү маселелер боюнча, үчүнчүсү жана түндүк-түштүк жолу боюнча, Датка Кемин, ТЭЦ боюнча. Анан акыркысы болуп, бул 2016-жылы Уңгар тоонун маселеси көтөрүлбөдүбү? Ошондо Аксы элин чакыруусу менен Аксыга барганбыз. 22 март 2016 жылы. Ошол жерден 2-3 миң биздин элдин астына чыгып, мен Атамбаевди айттым. Атамбаев турганда Уңгар тоону чече албайт. Атамбаев турганда коррупцияны чече албайт. Атамбаев турганда Кумтөр маселеси чечилбейт. Атамбаев турганда күч түзүмдөрүнө реформа болбойт деп. Мына Атамбаев өзү азыр тастыктап атпайбы? Ооба, Атамбаев ал убакта президент болчу. Атамбаев ген прокурор болгонун өзү дагы ошол убакта, Жогорку соттун төрагасы болгонун, ГКМнын башчысы болгонун, МВДнын министри болгонун, бул бийликти узурпалатса алып, өзүнүн командасы менен ошо баарын өзүм тейлейм деп мыйзамды карабай туруп чечимдерге барган кылбадыбы? Бизди мына 3 жыл мыйзамсыз отургузду, бизге мыйзамсыз кылмыш иши козголгон. Эмне үчүн дегенде, бизге 21 күбө тең бирөө дагы көрсөтмө берген жок. Анын сырткары биздин үстүбүзгө арыз жазган эмес. Бирок баягы Атамбаев баягы өзүнүн мен билемдигине, өзүм билемдигине салып туруп эле, бирок мыйзамсыз сотто ийди да. Сот процессин ошол жабык өтүшү дагы ушуга далил болот деп айтасызбы? Туура суроо бердиңиз. Сот жараны жабык өттү. Бул мыйзамсыз. Ошол убакта омбудсмен келип дагы суроо берди сотко, 1-Май райондук сотуна. Эмне негизинде жабык өткөзүп атасыңар десе, эчтеке жооп бере албай койду. Эшикке чыгып кетти дагы, процессти токтотуп туруп мыйзамсыз. Келген омбудсменди күчкө салып чыгарып коюшту. Эч жооп жок. ГКМдан мага ушундай установка түштү деп койду да. Буга чейин ушул биздин программабызда өткөн жумада Бектур мырза дагы, Асанов дагы келип ушул жерде биз маек курганбыз, ошондо айтты, биз камаларыбызды билгенбиз деген. Сиздер мынакей ошол учурда кандайдыр бир Ошко барып дагы митинг кылганда, ошол жерде да чыр болуп, ошол жерде да тоскоолдуктар болгонун айтып аткансыздар. Негизи эгерде ошондо камалбай калсаңыздар, сиздер кандай кадамдарга барабыз дедиңер эле? Же болбосо чындап эле бийликти басып алат билеңер? Эми мындай да, бул бийликтин табияты ошондой экен да. Атамбаев өзү чакырып айткан жок, бирок жанындагы жан жөкөрлөрү, жанагы мурунку премьер-министр жана Илмиянов аркылуу мага көп кызматтарды сунуштады. Чынын айтыш керек да. Асанов аркылуу дагы
көп суммадагы миллиондогон долларларды баягы сунуштаган фактылар болду да. Биз баягы элдин кызыкчылыгын ойлоп, бул Атамбаев акыры барып бир жакшы жолго апарып аярын элге айтып келдик да. Баягы мыйзамсыз кредиттердин баары кредит алыш керек, туура кредиттерди алып инвестиция келиш керек. Бирок ошону туура эмес колдонуп атканын баарын биз ачыкка чыгарып келдик да. Бул факты. Экинчиси, ооба биз Ошко барганда дагы бизге жанакы кол салууну уюштурду. Ошол убакта кол салууну уюштурду. Эми Кудай буйрса, анын баары бир убактысы келгенде баары ачылат. Бул экинчи фактысы. Үчүнчү фактысы, биз Ошко барып дагы ушу эл менен жолугушалы десек, Атамбаев ачык айтпадыбы? Апайчысы келсе таш бараңга алгыла, таш менен ургула дебедиби? Мына биз ошону Атамбаевдин үстүнөн 2016-жылы 19-чу жаңылбасам мартта Атамбаевдин үстүнөн Ген прокуратурага арыз жаздык. Асан экөөбүз. Атамбаевдин үстүнөн кылмыш ишин ачкыла. Бул элди бөлүп жарып атат. Бул мурунку эски кодекс менен алганда бул 299-чу статьяга элди мыйзамсыз чакырыктарга чакыруу боюнча кылмыш ишин ачса болот болчу. Мына ошол ишти токтоп турат ошол бойдон Ген прокуратурада. Саясий туткундарды коргоо комитети ушул эсептеп туруп айтыптыр, куугунтукталган жарандардын саны 30га чукул депчи. Мына ушул жыйында сиз Бектур Асанов, Бекболот Талгарбековдор мынакей мөөнөтүнөн мурда чыгып, кийин ушундай негизде камалып жаткан Өмүрбек Текебаев жана ошондой эле Садыр Жапаров дагы азыр учурда түрмөдө, ошолорду боштондукка чыгаруу, анан мына ушул сиздер өзүңүздөрдүн ошол акталууга дагы аракет көрөбүз дедиңиздер да. Бул кандайча жүрөт негизи? Эми чынын айтыш керек. Бүгүнкү күндө мына Сооронбай Шарипович президент болуп келгени мыйзам иштей баштады да, чынын айтыш керек да. Мына мыйзам иштеген үчүн мына биз чыгып отурабыз. Эгер Атамбаевдин убагында болсо азыр чыкпайт болчук. Бул биринчи фактысы да. Биздин күнөөбүз жоктугубузду мына азыр сотторду мына катуу контроль башталды, туурабы? Президент тарабынан. Ошон үчүн сот процесси ачык өтсө эле биз актыгыбызды далилдейбиз. Башка эле Атамбаевдин убагында камалган жана мыйзамчы саясатчылар, айтып кеткен фамилиялар, алар дагы мына бүгүнкү күндө мыйзам иштеп атат. Мыйзам чегинде өздөрүн актаганга азыр жол ачык. Демек сиздер ишенесиздер, алар дагы ошол чыгышат, сиздер кантип акталасыздар? Сот процессин ачык өтсө эле жаңы жагдайлар менен биз арыз жазабыз, Кудайым буйрса. Жаңы жагдай менен эле сот процесси ачык өтсө, биз актыгыбызды далилдейбиз. Бул биринчиси. Кантип далилдейбиз? Биринчиси, бизге жанакы 21 күбөтөң андай эч кандай сөз болбогонун тастыктап берет. Бул биринчиден. Экинчиден, жана арыз жазган жигит дагы мен өзү уялса, биздин үстүбүзгө жазган эмес, бирок алда келип ошо ага кандай кысым болгонун тактап айтып берет. Үчүнчүсү, дагы бир жигит бизге ачык эле айткан, мына силерди жаздыргыла деп СМБ мага жанакы перкодер деп коет, мындай эме менен айтканда, сленг менен айтканда, оперативный жанакы записывающий магнитофондорду бергенин бизге ачык айткан, алдагы көрсөтмө берет. Кудай буйрса, ачык болсо биз өзүбүздүн актыбызды далилдеп беребиз. Мынакей сот жараяндары бул жабык өттү. Сиздердин мынакей тергөө иштери кандай өттү? Анткени себеби сиздер мынакей абакта олтурдуңуздар, айтып аттыңыздар, ачкачылыкта жарыяладыңыздар, сурак дагы жүрбөй атат, тергөө иштери дагы кечигип атат депчи. Негизи ушундай болду. Кандай болду? Эми бизди мына жана айтпадым, аксыга Уңгартоого барып келгенден кийин эле бул Атамбаев аябай корко баштады да, биз чындыкты айттык. Майдан газетасынан 50 000 газета заказ кылып эл журтка тараттык, Атамбаевдин баягы кылып аткан кылыгын. Бул ошондон чочуп кетти да. Бизге Бектур Асановду январдын башында телефондо угуптур. Меникин 6 февралда угуптур. Бирок мурунку кодекс менен, УПК менен алганда тергөө иш козгомоюнча биздин үстүбүзгө, иш козгомоюнча сот санкция бермейинче биздин телефонубузду укканга алардын укугу жок болчу. Эмне үчүн дегенде, Конституция эң көйдө турат да. Конституцияда беренесинде так даана жазылып турат.
бизге эч ким андай жанагы мындай бир мыйзам иштерди кылбаш керек да. Биз демократиялык мамлекетке жашап атканда биз телефон менен сүйлөшкөнгө, өзүнүн оюбузду билдирген үчүн биз камалбашыбыз керек, куундукталбаш керек. Эң жаңылыштыгы булар бизди кармаган деле ошо аксыдан келгенден кийин 2 күндөн кийин камап атпайбы. Келгенде эле тергөөчүнүн баштары айтты. Сиздерди биз ачык эле айтып коелу деди. Сиздерди сыйлайбыз, силер эл деп жүрөсүздөр, бизди туура түшүнүңүздөр. Силерге мыйзамсыз иш козготтурду. Бирок ишти көрдүңүзбү, бизди 12 мартта козгоп атат. Теги биздин телефондорду мурун 2 ай мурун угуп жүргөн, мыйзамсыз угуп жүргөндөн кийин 22-синде келип камап атат. Мен ошондо эле суроо бердим. Соттун санкциясын көрсөткүлө. Биздин телефонду угунча боюнча көрсөтө албай коюшту. Ана көрдүңүзбү? Бул чоң абдан мыйзам бузуу. Экинчиси айтты, Атамбаевтан кечирим сурап азыр ошол жерден урматтуу Алмаз Шаршенович, биз туура эмес болуп турубуз, бизди кечирип коюңуз, биздин жанагы сизге балдарыңыздын, командаңыздын коррупциялык иштер айтып атканыбыз калп, бул саясий оюн болчу деп эле жазып берип койсоңуздар, сиздерди бүгүн кое беребиз деди. Биз айттык, жок, биз мыйзам бузган жокпуз, айтып жазбайбыз дедик. Эмне үчүн силерге да ачык айтабыз, Атамбаев коррупционерлердин башында турганы чын дедик. Экинчиси, шаардык сот болуп атканда Азимбек Бекназаров келип айтты. Мага бүгүн чыгышты Атамбаевдин кишилери. Ушу шаардан эле азыр бизди кечирим сураса, ошол жерден кое беребиз деди. Биз айттык, жок, андай болбойт. Бизде мыйзам иштеш керек. Биз мыйзам так иштесе, биз актыгыбызды далилдейбиз дедик. Эң кызыктуусу, жанагы сот болуп атканда 1-майда биз тергөөчүнү чакыралы десек, сот макул деп чечим кабыл алды, бирок тергөөчүнү чакырбай койду. Эмне үчүн дегенде, биздиге да информация жетти. Мен мурунку ички иштер министри катары, мен оперативдик информациялар көп да. ГКМБ сотко айткан экен, тергөөчү келбейт деп коюптур. Эң кызыктуусу, сот жана сураган 21 күбөнүн көрсөтмөсүн протоколго түшүрүш керек болчу. Бүт мен юристмин деген, мен адвокат, мен прокурор, сотмун деген баары билет. Бирөөнүн дагы көрсөтмөсүн протоколго түшүрбөй коюптур. Көрдүңүзбү? Жасалма экен билип атпайбыз. Эң таң калыштуусу, бизди мыйзамсыз соттогон сот Атамбаевтан 1,5 айдан кийин почетный грамота алып атат. Эмне үчүн дегенде саясий буйрукту аткарды да. Мынакей кечээ күнү ошол президент өзү баш болуп айтты. Сот системасын реформалаш керек деди. Бирок реформа качантан бери айтылып келе жатат. Адилеттүүлүк орнотобуз дейт. Бирок дагы эле ошол көйгөй жаралууда. Негизи мындай кыскача айтсаңыз, эмне кылуу керек? Ошондой мойнуна кыйнап алдыруулар болбош үчүн, сот процесстери ошондой ачык өтүш үчүн, адилет өтүш үчүн сиздер мындан кийин дагы ушундай аракеттерди жасайсыздарбы же мына саясатка кирип кетип эле эртең балким бир кызматка барып калсаңыз же бир депутат болуп калсаңыздар калып калбайбы? Жок, эми биз саясаттан кетпейбиз. Биз саясатта болобуз, биринчиден. Экинчиден, президент абдан аракет кылып атат сот реформасын жүргүзүү боюнча. Бул сот реформасы оңолмоюнча мамлекет оңолбойт да, инвестиция да келбейт. Бул биринчиден. Экинчиден, президент айтты го, болуп тур, мыйзам сыйлабай аттырсыңар, коркпой аттырсыңар. Хоть хадисте айтты го, хоть Кудайдан корккула депчи. Кудайдан корккула деди. Эми президентте аракет кылып атат, бирок жанында мындай кичине командасы баягы көп жардам бербей, мындай бир эмнегедир бир тайсалдап тургандай да, сот реформасы оңолмоюнча мамлекет өнүкпөйт. Эми ачык айтыш керек, соттор бүгүнкү күндө жакшы жолго түшкөнгө аракеттер башталды. Бирок соттордун жана мыйзамсыз иштери мына 29 жылдан бери ачык айтып коеюн. Акаев, Бакиев, Атамбаев бир сот камалды беле мыйзамсыз үчүн. Туурабы? Бирөө да камалган эмес. Бүгүнкү күндө соттор камалып атат го мыйзамсыз иши менен. Бул дагы бир жылыш жакшы. Бул коррупцияны күрөшүүнүн абдан бир жылышы биринчиден. Экинчиден, бүгүнкү күндө 10дон ашык сот жоопко тартылып атат. 3-өө шаардык сотто,
4 жогорку соттон. Бул дагы бир баягы коррупциянын күрөшүнүн белгиси. Реформа болот. Менин оюмча, эми баары эле бир күндө чечилбейт экенде. 29 жылда чогулган нерсе. Ол биринчиден. Экинчиден, азыркы соттордун көбү Атамбаев жана Атамбаевдин жанындагы жанакы коррупционерлердин койгон соттор болуп атпайбы? Кандай дейсиз? Туура. Анан сотту дагы реформа кылыш үчүн ушу бир жакшы ойлонуп, жанакы может мындай көп калк айтса калк айтпайт деп, элдин арасында көп эмелердин арасында сөз болуп атат. Может ушу жогорку соттун мүчөлөрү может шайлоо өткөзсөкпү деген да менин өзүм оюм бар да. Сиздер мына ушул саясатка биз барабыз деп атасыздар да. Негизи мындан ары кандай кыласыздар? Кандайдыр бир партияны колдойсуздарбы же өзүңүздөрдүн бир мындай пландарыңыздар барбы, ачыктаганга болобу? Азыр мүмкүнбү сиздерде? Эми мындай да, биз биринчи эмеде бүгүнкү күндө максатыбыз биз акталышыбыз керек. Акталгандан кийин анан тиги кандай саясатта кетебиз, ошону айтабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, мен жеке өзүм жаран катары, саясатчы катары президенттин коррупция менен күрөшүп атканын мен колдоого алып атам. Эмне үчүн дегенде, эл журттун алдында айтпады беле. Мен коррупция менен күрөшөм деп. Мына коррупция менен күрөшкөнүн эмесин үзүрүн көрүп атабыз да. Чындыкты айталы да. Эмне үчүн дегенде, мына азыр ошол негизде камалгандар деле айтып атат, бизге саясий ушундай куугунтук болуп атат деп. Бул саясий куугунтук эмес, мен ачык айтып коеюн. Саясий куугунтук болуш үчүн алар президент бүгүнкү бийликке оппонент болуп, оппозиция болуп айтып чыкса, ошону саясий куугунтук десе болот да. Эми алар иштеп аткан премьер-министр, иштеп аткан мэрлер камалбадыбы? Муну эл журттун баары билбедиби? Мына бүгүнкү күндө ТЭЦ боюнча 111 миллион доллар мойнуна илинип атат. ТЭЦ талкаланып көрдүңүздөр. Ошон үчүн муну Атамбаев эски методуна салып эле, баягы Сапар Исаковдор биригип алышып эле эски методуна салып, элди дагы алдайбыз деп атат да. Эл азыр билет барын, эл алданбай калды. Ошон үчүн бүгүнкү күндө саясий куугунтук жок аларга. Алар мына мойнуна илинип отурат. Эми, конечно, алардын күнөөсү бар, күнөөсү жогун сот чечет. Бирок мынча миллиондогон акчалар мойнуна илинип отурат. 200-300 гектарлыган мыйзамсыз жерлерин алганы баары чыгып отурат. Мына Илмиянов баштаган жанакы организованный преступный сообщество деп коет да буларды. Мына Кытайдан келген инвесторлордун мүлктөрүн 76 миллион долларга таап алганы менен такталып, ачыкталып атпайбы? Бул чет эле. Мындайлар дагы көп чыгат. Мен бирден бир себеп, мени ички иштер министринин орун басарынан Атамбаев кетирген ушул болду. Мен көп коррупциялык иштерди ачып койдум. Илмияновдор, Албек Ибраевдор, Фарид Ниязовдор, алардын мен кекиртегине мындай сөөк болуп калдым да. Эмне үчүн дегенде көп иштер жыла баштады да. Кулматовдун иштери ачыла баштады, көп абдан коррупциондук иштери. Мен ошолорду башында туруп баштагандан эме болуп кетти. Эмне үчүн дегенде, ошол убакта бизде МВДда коррупция менен күрөшүү башкармалыгын мен үстүнөн замминистр катары кураторлук кылып тургам да. Негизи мындай да, адамдын башына кыйынчылык түшкөндө ал же курчуйт, же мокойт. Ошону менен катар досторун иргелет да. Жана ошондой эле достор кээде жаңыланат да, ушундай кыйынчылык башка түшкөндө. Же болбосо достор да сыналат да. Сиз мына ушул чоң сыноону кандай деп ойлойсуз? Чоң сыноону эл кандай өткөнүн азыр эл көрүп туруп айтат болуш керек, биринчиден. Бирок эң биринчиден уш жерден эң сага туруп бере турган бул үй бүлөң. Үй бүлөң, келинчегиң, балдарың, ата энең бир туугандар экен да. Жора досторго дагы рахмат. Чын айтыш керек. Туугандарга рахмат. Баары мындай бир жакшы эмеде турду. Эми, конечно, бул турмуш экен. Баягы бир 3% кичине мындай бир акырын качып кеткендер болду. Эми алар деле түшүнсөк болот. Эми тарынбашыбыз керек да. Бул эми жашоо экен да. Балким тазалануудур. Может, тазалануудур.
Кубанычбек мырза, мынакей бизге келип, ушул убакыт бөлүп, өзүңүздүн ушул башыңыздан өткөн жана ошондой эле саясий куугунтук туурасында ой пикир бөлүшкөнүңүз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүзгө жана үй бүлөңүзгө бакубат жашоо, чың ден соолук каалайбыз. Алдыда мына жакшы ой пикирлериңиздер, максаттарыңыздар бар экен. Мына ошону Кудай колдоп, элге кызмат кылууну дагы уланта беришиңиздерге биз тилектешпиз. Рахмат, сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көңүл борборунда программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн ушул саясий негизде соттолгондор жана ошондой эле алардын мындан аркы кадамдар туурасында сөз кылдык. Биздин студиябызда бийликти күч менен басып алуу аракети үчүн соттолуп, жакында эле абактан чыккан Кубанычбек Кадыров мырза болду. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.